Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Rahmatullohi va barakatuh. Урматтуу аженелер, ажакалар, азыр биз Мекке шаарындагы тарихий жана хажылыкта ибадат кылуучу жерлерге зыярат кылганы чыктык. Алла Таала ошол зыярат кылган жерлерге келип кайра чоң ажылык кылыштыкты ар бирибизге жана бала чакабызга, элибизге, журтубузга, коңшу кололорубузга бардыгына насип кылган болсун. Бардыгыбыз ушул жерден пайдаланып, ушул умурамыздан пайдаланып, дуа кылып кетишти. Алла Таала бардыгыбызга насип кылсын. Биз бүгүн бул жерде зыярат кылыштан максат чоң ажылыкка ниет кылып, ошол жерлерден көзүбүз менен көрүп, сабак алып кетиш максатында зыярат кылып кетип атабыз. Алла Таала бардыгыбызга ушул зыяратыбызды пайдалуу зыяраттардан кылышын насип кылсын. Азыр ушунун баянын Санжар Ажы Дамлабыз сиздерге толук баян кылып берет. Шудан жакшылап пайдаланып алыңыздар. Аллах разы болсун Дамла. Урматтуу жамаат, биз бүгүн Меккенин ичиндеги зыяратты баштадык. Дамла айткандай, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын жашап өткөн шаарында, туулуп өскөн шаарына баратабыз жана ошону менен бирге ажылык ибадаттарын аткарып келген жерлердин ар бирине токтойбуз. Тагыраак айтканда ажылык кылабыз бүгүн. Бирок ажылыктын сабагы кылып, ар бир ажылыкта аткарыла турган амалдарды жеринен өтөбүз. Ошону менен бирге пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөндөгү хижрадагы, жер которуудагы токтогон орундарга сабыр үңкүрүнө токтойбуз иншалла. Сөздүн башын биз жашап турган мейманканадан баштасак, биз жашаган мейманкана билесиздер Арак Ажият деген. Куд ошол мейманкананын орду пайгамбарыбыздын абасы Аббастын үйү болгон. Пайгамбарыбыздын абасы Аббас ушул жерде жашаган. Көрүп турасыздар, Меккеге жакын ушул жерден барып үйү ушул жерде болуп турган. Жана Аббас радиаллаху анхуну билесиздер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы жашаган, көп жаш жашаган киши. Жана өтө коңур үндүү, бийик үндүү жана пайгамбарыбызга ар дайым жан күйгүзүп жүргөн пайгамбарыбыздын абаларынын бири эле. Мадиналыктар келип пайгамбарыбызга сунуш таштап, "Сен биз менен Мединага келгин, биз коргойбуз. Өзүбүздүн бала чакабызды кандай коргосок, ошол сыяктуу коргойбуз" деп өз кепилдигин алганда, анын жанында пайгамбарыбыздын абасы Аббас болгон. Ал учурда Аббас исламга келе элек болчу, бирок пайгамбарыбызга жардам берет эле. Аббас Мекке фатх болушка жакын калганда иман келген. Абу Бакр Сыддык айткан: "Я Аббас, менин атам Кухафа исламга кирип, мусулман болгондо, курсан болгонума караганда, сен исламга кирсең, мен көбүрөөк курсан болот элем. Анткени пайгамбарыбыздын абасысың. Пайгамбарыбыздын абасы исламга кирсе, пайгамбарыбыз кубанса, мен көбүрөөк кубанат элем" деген. Аббас радиаллаху анху мындай артыкчылыктарынан айта турган болмосок, Мекке фатх болгон учурда көптөгөн мусулмандардын исламга кирүүсүнө себепкер болгон. Алардан биринчиси Меккенин падышасы болгон Абу Суфияндын исламына Аббас себепчи болгон. Азыр биз Аббастын үйүнөн чыктык. Эми
жол карай, мына биз жол тарткан жол Мадинага караган жол эмес. Бул жол Мадинага тетире келген жак. Тагыраак айтканда Мадина мына арткы тарапка калды, түштүк тарапка калды. Биз түндүк тарапка карап, Яман тарапка карап жөнөдүк. Бул жол бир аз өткөндөн кийин Саур деген үңкүргө алып барат. Саур үңкүрү билесиздер, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ал жерде жашырынган, 3 күн бою ушул жерде калган. Ушул тарыхты бир аз айтып өтөбүз, жеткенге чейин айтабыз, жеткенден кийин дагы улайбыз иншалла. Пайгамбарыбызга Аллах Таала ыйык Куранда аян кылды. Фаста бима ту'мар вa'rid анил жахилин. Сага буйрулган өкүмдөрдү жеткиргин, иш жүзүнө ашыргын, жана түшүнбөгөн адамдардан алыс болгон. Түшүнбөгөн адамдарга көңүл бурбай эле койгун деп Аллах Таала буйрук кылды. Пайгамбарыбыз пайгамбарлыгын жеткирди. Аллахтын жалгыздыгын, Аллахтын өкүмүн кененирээк айтканда, Аллахтан башка илах жок деп адамдарды жалгыз Аллахка сыйынууга чакыргын, жана ахиретте ар бир адам Аллахтын алдында жооп берет. Өлгөндөн кийин эсеп болорун аларга билдиргин деген кабар жана буйрук пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга буйрулду. Мына ушул буйрукту пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде даават кылды. 13 жыл Меккенин жашоочуларына даават кылды. 13 жыл Меккеге келген конокторго даават кылды, соодагерлерге жана ажылыкка келгендерге. Билесиздер, ажылык Ибрахим алейхиссалам доорунан бери келаткан. Ажылык умра Ибрахим алейхиссаламдан бери келаткан амал. Пайгамбарыбыз биз сыяктуу умрага, ажылыкка келген адамдарга дагы келип исламга чакырып даават кылган. Келген ажыларга Аллахтын жалгыздыгына чакырып, ахиретте биз сурак берерине чакырды. 13 жыл ичинде Мекке мушриктери аябай кысымды көрсөттү. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын жеткирүүгө тоскоолдук кылды. Пайгамбарыбыз эмнеге чакырды? 13 жыл эки эле нерсеге чакырды. Биринчиси жалгыз Аллахка чакырды, экинчиси кыяматта ар бир адам кылган ишине жооп берерине чакырды. Күнөө иш кылган болбосо, ого сөзсүз түрдө жооп берет Аллахтын алдында. Сооп иш кылса сөзсүз түрдө сооп сыйлыгын алып, бейишке кирери жөнүндө кабар келди. Мына ушул эки кабарды Мекке мушриктери көтөрө албады. 13 жыл дегенде Мекке мушриктери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көпчүлүк уруу топтолуп келип көзүн тазалаганга, тагыраак айтканда пайгамбарыбызды өлтүргөнгө чечим чыгарышты. Ушул учурда Мадина эли ошол эле учурда пайгамбарыбызды Мадинага чакырып атты. Биздин элге келгин, биз исламды кабыл алып, сага жардам беребиз деп. Пайгамбарыбыз чечим чыгарды Мадинага көчүүгө. Бирок Мадинага көчүү оңой болгон жок. Мекке мушриктери пайгамбарыбыздын артынан түшүп өлтүрүүгө өкүм чыгарып бардык аракеттенген. Пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага карап жер которуш керек эле. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам себепти аткарып, шыр эле Мекке менен Мединанын жолуна карап жөнөгөн жок. Изин суутуш үчүн Меккеден чыгып туруп, түштүк тарапка карап жол жүрдү. Түштүк тарапка жол жүрүп, ушул Хира үңкүрүнө келип жашырынды. Ал эми Мекке мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таппай калганда, алар сезишти бул Мадинага карап жол тартты. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага бараткан. Бирок жолдун коркунучу көп болгондуктан Мадинага кеткен жол эмес, Мадинага каршылаш жол болгон. Мына ал Йемен тарапка, биз кетип аткан тарапка келип жашырынды. 3 күн бою ушул жерде калды. Мекке мушриктер ушундай жарыяны берди. Кимде ким Мухаммад пайгамбарды тапкан болсо 100 төө сыйлык берилер. Өлүгүнө дагы, тиригине дагы 100 төө берилет. Тагыраак айтканда биздин акча менен эсептегенде $350,000 берилет деген сөздү. 100 төөнүн акчасы ошондой, 100 төөнүн куну берилет. Меккеде жашаган соодагерби мушриктерден же болсом жөнөкөй адамдан бери издеп жөнөштү. Тагыраак айтканда бардыгы пайгамбарыбызды таап кармап бергенге аракеттенип баштады. Бир гана мусулмандар гана ушул нерседен алыс болуп, балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардам беришти. Пайгамбарыбыздын эсен аман Мадинага жетүүсүнө колдоо көрсөтүштү. Алардан бирөөсү
Абу Бакр Сыддыктын үй бүлөсү жана Абу Бакр. Пайгамбарыбыз хижратта Абу Бакр Сыддык экөө келип Хира үңкүрүнө жашырынган. Ал эми Абу Бакр Сыддыктын үй бүлөсү пайгамбарыбызга 3 күн бою тамак аш ташып камсыздап турду. Саур үңкүрүндө. Саур үңкүрүнө келип жайланышты. Пайгамбарыбыз Абу Бакр Сыддыктын үй бүлөсү келип тамак аш ташып жана Меккедеги болгон кабарларды келип айтып берип турду. Меккеде кандай кабарлар болуп атат, элдер эмне пландарды коюп атат, ошол нерсенин бардыгын Абу Бакр Сыддыктын баласы Абдулла келип айтып берип турду. Мына ушул Саур үңкүрүндө пайгамбарыбыз 3 күн аралыгында күтүп отурат экен. Мекке мушриктер ушунчалык издешти, Мадинага кеткен жолдордун ар бир карышына чейин издешти. Таппаган соң кезек ушул Йемен тарапка дагы келди. Келип пайгамбарыбызды ушул жактарга чейин издеп кетишти. Акыр аягы азыр барганда көрөсүздөр, автобус ылдыйга токтойт, тоонун баш жагындагы үңкүр. Ошол жакка чейин издеп барышты. Издеп барышып, үңкүрдүн алдына келгенде, эгер Аллах каалабаса, ал жерди көрө албайт. Барып издеп барып, үңкүрдү да карагандан зергишип кайтышты, анткени Аллах Таала тосуп койгон эле. Мына азыр биз дээрлик жетип келдик. Мына алдыңыздарды карасаңыздар, мына алды жакта тоонун башында Саур деген үңкүр бар, ошол жакка чейин чыгып барышты. Кээ бирки тарыхый китептерде пайгамбарыбыз бут кийимсиз баскан, анан буту баягындай канаган, ошондой болсо ham баса берген деген кабарлар ол толук эмес. Пайгамбарыбыз бут кийим менен өтө даярдык менен эле барган. Себеби бул тоо, билесиздер, тоо кыркалары бутту кесе турган, жылаңайлак баса албайсың. Ошондой кырылуу тоо, ошого чыгып барып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашырынган. Кандай жашырылган, Мекке мушриктер издеп бар эмне кайсы себептен кайткандыгын иншалла азыр ылдыйга түшкөндө топтолуп туруп иншалла айтабыз. Азыр бул жерге түшөбүз. 15 мүнөт убакыт, бир 5 мүнөтчө ошол жерде Хираны, Саур үңкүрүн тааныштырабыз. Андан кийин сүрөткө түшсөңүздөр болот. Анан журналдарды сатат бул жерде. Ушул Саур үңкүрүн, Мекке, Мединадагы нерселерди. Кааласаңыздар сатып алсаңыздар болот ушул жерге. Кайра 15 мүнөттөн кийин кайра автобуска өз ордубузга чыгабыз. Мейли кечиккен болсок 20 мүнөт, 25 мүнөткө болгон болот. Бирок эң башындагылар 15 мүнөттө кирип келе бериңиздер иншалла. Assalomu alaykum musulmon bir to'g'onlar. Naka hozir bizga Afg'onistonlik bir o'zbek eji bizga ушундай нан berdi. Негизи Afg'onistonda мына ушундай нандар пиширилат. Казанга эле чолпак кылып эле бизге окшоп чекиштеп, аяк бияк кылып красотасын чыгарып отурбайт. Дамын жеп көрдүңүз? Дамын жеп көрдүңүзбү? Сонун бекен? Мына чипкесин да. Курма алып келип берем деп кетти дагы. Курма алып келем дедиби? Maşallah son деген. Namı son деген. Kadimki bizim lavaş. Ova. Moşni. Жетип барып туруп ол жака жеткенден кийин ошол үңкүрдүн ичин карагандан зеригип бул жака келбесе керек деп кайра түшкөн. Эми элестетиңиздер. Пайгамбарыбыз ушунчалык издешкен алар. Зерикпестен ушул жака чейин келген, үстүнө чыккан, бирок үңкүрдү карабай келе берген. Бул Аллах Тааланын бир можизасы. Барып туруп Абу Бакр Сыддык айткан: "Я Расулулла, азыр булар бутун астын кичине караса көрөт эле" десе, кыжалат болбогун. Үчүнчү шериги Аллах болгон эки шерикке кандай дейсиң деген да. Абу Бакр жана Мухаммад пайгамбар үчүнчү шериги Аллах. Аллах инналлаха маана деген, Аллах Таала биз менен бирге деп. Алар баргандагы бул жака чыкпаса керек, өзү мында акылга салсак ушакка чейин зерикпей чыкты. Карап коюш керек да негизи, бирок жеткенден кийин зергиш пайда болуп кеткен. Себеби Аллах Таалалар зериктирип койгон. Бул жакта жок деп туруп кайра түшүп келе берген. Ушун менен 3 күн убакыт ушул жерде тургандан кийин, суугандан кийин пайгамбарыбыз түшүп туруп, наркы жол менен Кызыл деңизди бойлоп Мадинага карап сапар тарткан. Бул ислам тарыхындагы хижрат. Бул жерге сөзсүз келген ажылар, умрачылар дагы келет. Эгерде караңыздар, ушул жерде кармашканда
бизге ислам мынчалык жетип келбейт болчу. Аллах Таала каалаган экен, пайгамбарыбыз ишин кайра Мадинага барып 10 жыл бою жүрүп динди жеткирди. Жана ошол динди жеткирген себептен бизге чейин жетип келди. Аллах насип кылса, кыяматка чейин ушул дин жетип турат. Азыр биздин зыяратыбыз пайгамбарыбыздын хижраты болгон, хижраттагы токтогон Саур үңкүрүп болду. Иншалла насип кылган экен сиздердин кадамыңыздар дагы бул жерге басты. Мына кадамдар эстеп коюңуздар, бейиште баса турган кадамдар болуп атат. Себеби бул кадамдар менен сиздер базарга же бизнеске келбедиңиздер. Болуп дагы убакытты, акчаны күчтүү кетирип келип атасыздар. Иншалла Аллах кабыл кылсын. Азыр автобуска чыгабыз. Арафат жагына барабыз. Арафат ажылыктагы фарз болгон орун. Арафа күнү кимде ким Арафатта турса, бул ажылыкка илешти. Биз азыркы умрада кылган амалдардын бардыгы эле аткарылат. Кошумча ошол Арафат. Жана Арафаттан кийин Мина, анан Муздалифа. 3 жер бар кошумча. Ошонун эң негизгиси фарызы бул Арафа жерге барабыз. Пайгамбар айткан ал-хаджу Арафа. Ажылык бул Арафат деген. Ким Арафат тапса, бул ажылык болду депчи. Ажылыкка келип деле Арафатка барбай калгандар бар, анча-мынча баягы жамааттан калып кетип башка кылыпчы. Сиздер иншалла азыр ажылыктын ибадаттарын баштайбыз, сабактары менен 100% эстеп каласыздар. Кийин ажылыкка келгенде ажы баш жок болсо ham бара турган болосуздар. Иншалла автобуска отура бериңиздер. Калганын автобус улайбыз иншалла. Кандай сыйра? Саур десеңиз. Саур, субханалла. Ошондой сабатсыз да. Бир эже тосуп алды, нам берди, ана хурма берди. Ушу зияратта жүрөсүңөр депчи. Эже, анау Афганистандык өзбек эже экен. Анан бизди мейман болуп келипсиңер деп, анан хурма берди, анан нан берди. Эме дейт? Афганча нан берди. Нан ачың. Нан ачың. Bir jurnal alып келдим деп. Ооба. Ким келди? Ким келди? Кандай ким келди? Неме келди? Сиз он жерде туруп ачсаңыз? Мына. Жок, анын ачты жокму? Хурманы ачсаңыз? Хурма упакован экен. Ошо хурманы ачсаңыз? Вакуумный экен. Вакуум чыгасың? Эме бөлмө бөлүшүп жеңиздер, а? Бөлүшпөңүздөр. Хурма. Эме ясмина деген Афганистандык өзбек эже экен. Берди. Хурма берди, нан берди. Ошо биз бөлмө кылып берейин. Бөлмө кандай бөлмө болчу? Бияк бөлмө менен шерттер жокпу? Бөлмө. Кана десе, жатакана десеңиз. Жатакана. Мынакей ажылар түшүп атат. Мынакей Арафат тоосу. Эл укмуш экен, көп экен. Ажылык амалдарын кылып атканда, мына ушул Арафат тоосунда туруу деген бар. Мына ушул Арафат тоосунда турбаган адам ажылыгы кабыл болбоду деп эсептелинет. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Биздин кыргыздар кыргызча эле содалашып берет, канча мынау деп. Алар дагы 5 реал, 4 реал деп эле айтып атат. Бул эмне экен? Bu? Anar da.
Ne bekar bir attı. Oldu. Ha bir yaptı. Bir iş bir yaptı. Ketap gelmez. Ha. Kaçsam olur. Çaktılar. Kırıyorgun eldir maşallah maşallah. Bunun dağdarlık kasiyetleri görken biz bildiğimiz da sancar damla alganda suyla düşündük. Ha düşündür o da. Bu canlı. Çağırken bu. Çağırıp ceytken. Yok. Bunu kırıyorgun ayağında. Bir üçlüğü bir riyal geldi. Ben satı öğretip senin akçasını topla verdim. Bir dakika geçelim lan lan. Bir kayak verin. Olmasan mı kayak verin? Bunu TL alsan ne olur diyeyim. Bunu alıver Türkiye'ne. Nam ne? Oyuncuk. Et yatkın. TL ol bu. Xitayskiy billerikler okşaydı. Hacıya. Mına Arapların jolukları. Sakkiz riyal. 10 riyal. 8 riyal kadar. Tutalım. Gel. Ne? 2 riyal. Dopular bar ekan bu yerde. Bu yoqdan marojna sotib o'tadi. Mana ki. Ballar uchun kiyimler bar ekan. Tasbihlar var. Ne nazik? Ballar için oyuncuklar var ekan. Krasavka, çeşkalar var ekan. Na. Bize harcap barda kurtkaçan жүрse gerek. Fevral ayında. Bu yerde adamlar marajna jep жүрөт. May 1 riyal, may 1 riyal. 1 riyaldan ekan. Su 1 riyal, maroj 5 riyal. Marajnası 5 riyaldan ekan, susu 1 riyaldan ekan. 1 riyal, maroj 5 riyal. Ha, Kırgızstan'dan. Kırgızstan'dan geldiniz mi? Karasu'dan geldiniz mi? Ha, maşallah. Birinci yol Umra'ya geldiniz mi? Assalomu alaykum. Umrangiz qabul bo'lsin. Birinchi yo'li geldiniz mi? Ha. Nesni o'p ketibsiz anda siz. 25 lira. Hurmatli Umra bundan qaçib kelgan bizlarni. Kampir dab Ha, maşallah. Allah razı olsun. Bo'pti, ma'qul. Alisida. Marajnasi 5 riyal deydi. Allah. Susu 1 riyal ekan. Bizde 5 so'm deb tuyulgani menen marajnasi 100 so'm ekanda bularda. Susu 24 so'm ekan. 250 gramlıklar. Ne diyorsun? Mia Sadık. Maşallah.
Jay namazlar var ekan. Jay namazın türleri var ekan. Qancha riyal desang aytat bardag'in. Qirg'izchalik. Arabcha söylep oturup ayli. 10 شوفي هنا ريال هذه مال 10 يا حبيبي شوفي قدامك 10 هناك Okey. Ballar için giyimler var ekan. Marakta Arapların joluktары бар ekan. Arapların joluktарын bir surap koyalım. Basın. Qancha? 5 riyal. Gördüңөр, qirgizcha söylөп бересиңер. 5 riyal, 100 so'm ekan. Bunday. Bu 5 riyal. Ha, bunda misvak 5 riyal ekan şu turuşu. 5 riyaldan ekan. Bizga bunday qarab ko'rganda Qirg'iziston menda bir yil o'qidi. Ova. Ova. Бұл жақта таспилар бардығы бүтілі. Қырғызстанда басы қанша болса, балким Қырғызстанда бұл жердегіден арзанырақ. Қырғызстанда мұндай таспиларды 10 сом, 20 сомдан дағы сатып атышат. Мына аялдарга жолуктар салып көрүп атышат. هذا ايش هذا؟ Бұл жердегі сатушылар таза арабтар болуш өтө чандай кезишет. Көбүнчөсү башка мамлекеттерден келишкен болот. Кызматкерлер дагы кишилер, мисалы харамды тазалап жүргөндөр, көбүнчөсү Пакистандан, Бангладештен, Индиядан келгендер. Индиялык аялдар сатуучу ошондой. Мына аркаңыздагы муну тебелеп албаң, тапшырым. Мынакей. Şunlar var ekan. Aq şunlar. Qancha? 10 riyal ekan. Qirg'izcha söylep bersiңер. 10 riyal oşunda 225 so'm ekan. Mana shum. 10 riyal. 10 riyal 225 so'm. Yaxshi ekan-da. Bizde bularda 400 so'mdan, eng kem 300 so'mdan satsa gerek. Qimmatda. Dem böyle sünnet giyin deseng, islamskiy do'konlarda qimmat satib atышат. Mana bu yerde tamoq ash bor ekan. Semichka bor ekan, tuzalgan semichka. Badam
мисте, жер жаңғақтың соленый екен бұл. Мейіз бар екен, ширин ноқот бар екен мерде. Балға араластырылған. Ажуа бар екен, жер жаңғақ бар екен. Жер жаңғақтың балға араластырғаны құрма қадымгідей елі. Мейіздер бар, бадам бар екен арақта. Бұл жақтан да бұл семішка қанша? 20 ريال كده هو بيحكي Қанша? 20 ريال 20 реалдан екен. 20 реалдан килограммы 20 реал екен. Ошонда 500 сом болады килограмм. Да, аялдардың хиджаб, химар деп қой, ошондай бар екен. Хыналар бар екен. Аялдарға қолына күннен тоса тұрған бар екен, қолын тоса тұрған бар екен. Нерде таспин түрлері бар екен. Сатушылардың арасында афганистандықтар да бар, афганистандық өзбектер, допылар бар екен. Қанша? Қанша? 5 реал екен. Допылар 5 реал. Ciddi samınlar var kendine ki. Merhaba ya hacciye, merhaba. Tasbihler. Ne ol, nege kene toğandar жазып qoğulaç. Şu nege gerek. Şunu o nerede burası jeyit de odat. Nege gerek bu negize? Bilgender жазып qo'yg'ular. Бұл жақта аялдарға жолықтар бар екен. Атырлар бар екен. Жаш балалар ойыншықтар бар екен. Giyim, sünnet giyim, cukası eкен. Cukası, Araplarkınday. Ошонун cukası. Materialı bayakınday pakta emes eкен da bирок. Material pakta emes eкен. Пақталуулар қымбат болады. Таза материалдар қымбат болады. Мынау идиштер биздин ажыларыбыз алып барган идиштер. Şunlarga sizlerge zam koyup berip atат. Mına uşular. Kança? 15 real. 15 real eken.
15 rialdan alıp barışkan eken. Alar kançadan alıp barıştı bilmedim. 15 rial eken. 10 rialga düşürüp alsanız bolat buyruq. Kadimgidey ele Kırgızça. Bular dili Orta Aziyadan adamlar köp kelgendigine baylanıştı. Şunday boluşu mümkün. Jay namazlar barken. Balдар üçün jay namazlar barken, çoğunlar üçün jay namazlar barken. Jay namazın türleri barken kalın. Tizеңiz ötpöy turgan mындай kalınlar barken. Kalın jay namazlar var. Kança? 20 rial ken mino. 20 rial. Şonda 10 rialыңыз 200-500 сом болот экен, 500 сом. 500 сомго жай намаз, калың жай намаз. Мына балдар үчүн сүннөт кийимдер, арабтардын кийими бирок. Sünnet giyimler. 56. razmer eken. Kança? 20 rial eken. 20 rial. Бирок biz Haramdın gastitsasında gastitsanın tügünde neme var da magazin var. Al jerde şulardı 70-100 rialdan gördük. Şimdi 100 riallardan bolsa 150 riallıklar dağı gördük. 150 riallıklar edesetin 100 rialınız özü 2400 сом акча болот. Bunun 20 rial dedi. Monday giyimler, tazası. Deneni kıtıştırbayt, allergiya kılbayt. Ne oluşumlar 10 rialdan eken. Onda 200 сом, 240 сом. Бұл жақта тапчыкалар дагы бар екен. Бұл жақтан бір нәрсе алып барам десеңіздер, көп ақша алып келишиңиз керек болады. Бұлар бұл жақта қымбат. Анан ошол жақтан алып келем дегендерге құлағына күмүш сырға да. Бұл жақтан бір нәрсе алып келем, алып барам деп турган болсоңуздар, анда көбүрөөк ақша алып келишиңиз керек болот. Ошол эле Кыргызстандагы буюмдарды бул жерден 2 эсе кымбатыраак кылып апарасыз. Олар коридорго түшөй тургандар окшойт. Эки адамдык жай намаздарбы? Мындай окшойт. Китайский билериктер. Китайский билериктер. Dokular. Burada çaynikler var ekan. Bunda çayniklerden alıp barıp zamzam koyup yesеңizdер болот. Бирок бир жолу колдоносуздар да, шойдон калып кетет.
Андан көріп үйдегі жөлі чай жұтқан шайнеңерден пиалаға қойып берсеңіздер, ақшаңыздар жаныңызға қалады. Ысырап болғаннан не пайда, турау? Арабтардың чоқысына, башына киіп алған селдесі. Как селде қатарында да. Жолуқтың үстінен, жолуq үшіп кетпеш үшін башқа ұштың мұны қойып алышады. Селде қатарында дағы кете береді. Мына жай намазының түрлері. Чоң, кичине аялдар үшін семиз болсоңуз, арық болсоңуз, жолуқтар аялдарға. Жерге аялдарың арманен келсеңер, сөз bir nesi alıp ketesingер да. Алдырат да аларчы. Assalamu alaikum rahmatullah. Maşallah. Bular açık көңіл, ана шайыр жүрүшөт экен. Биздикилер не кылат? Алсаң ал, албасаң кете бер дейт да. Особенно кыргыздар ушундай. Не андай болуп калган билбейм. Жылкынын көшүн көп жеп койгонбу? Bilmiyorum. Jay namazlar bunaki. Buna jay namazlar. Onda jay namazı var, jolluqtardı, жазуусу бар. Jay namazları албагыла тугандар. Эскерте кетчү сөз айтып кетейин. Jay namazынын ортосунда апакем намазыңыз кабыл болсын, атакем, сизди жакшы көрөм. Бир нерселер жазылган жай намаздар чыгып кетти. Көрүп атсаңар керек. Эми чыгарган адамдар айтып коюш керек да ал нерсени. Негизи намаз окуп атып, ошол жазууларды окуп койсо, намаз бузулат да. Эмне атайын намазды бузуш үчүн чыгарып атабы же түшүнбөйсүң. Негизи ошондой жай намаздарды албагыла тугандар. Же болбосо тескерисинен кылып окугула. Же болбосо ошол жерге материал коюп алгыла. Руку кылганда, сажда кылганда көрүнүп эле турат да ал жериңерде. Анан намазыңарга күйсөңөр тугандар, бул дүйнөдө бир жолу эле келесиңер го. Эртең кыяматка барганда намазың болбоду десе эмне кыласыңар? Жай намаз чыгарган адамдар эмне кылат мисалы? Эртең мойнуна барып асылат да, сен жай намазыңды деп мен ушулардын намаздарым кабыл болбой атат деп. Ошол намазды окуп атып, ошол жай намаздагы сөздөрдү окуса, намазда эмес сөздөрдөн тышкаркысында сөздөр сүйлөнсө дагы намаз бузулат, ушундай тугандар. Мен чучур келгенде айтып коеюн деп атканым. Ошондой жай намаздарды үйдө бар боло турган болсо тескерисинен кылып окугула. Же материал менен жаап койгула ошол жазуусун. Мен окубаймын, мен такубамын деген тагдырда деле окуп калышыңар мүмкүн. Бир күн болсо башка күн. Азыр болсо кийинки жыл дегендей. Ошон үчүн этият кылгыла. Намазыңарга күйүп койгула. Ушул намаз деп бешикке аракет кылып атабыз го. Эптеп-септеп эле окуп койсок эмес да максат. Эртең ошол бул дүйнөдө нени эккен болсо ошонун өзүрүн тартабыз эртең. Ошону көңүлгө алып койгула. Мына бул ажыба тугандар. Ажыба курмасы мына ушундай болот, бырыш-тырышы менен болот. Чоң болбойт алар мына. Тоголок болуп, мындай бырыш-тырыш болот. Ажыба. Канча? 10 реал экен. Арзан экен тугандар. Карагыла арзан экен. 250 сом. 250 сом бул жарым кило, 1 килога жакын экен мына өзү негизи. Харамда ушуларды 50 реалдан сатып атат. 50 реалдан сатып атат. Килограмм. 1200 сом бул ушундай акча болот. Машалла, жакшы экен. Канча? 15 реал экен. 1 килограмм 15 реал экен. Арзан экен. Мына Арафат тоосунда арзан экен тугандар. Келгениңерде курма алып келсеңер жакшы болот. Анан Мадинада дагы арзан болот.
Madina'daga arzan bulut. Kurmalar varken. Hadi ya geliyor ne var? Sayın. Бұл жаққа келгеніңіздерде мысалы Арафатқа келсеңіздер, құрма алып келсеңіздер болады екен, арзан екен құрма Арафатқа. Бірінші жолы арзан суммадағы құрмаларды көріп атабыз. Келгенден бері біз жалаң эле ушу қымбат құрмаларды көріп атқанбыз. 50 риалдан жоғары. Біз алған 50 риалдан ажыба алдық. Ал өзі 80 риалдан келді. 65 ушундай екен. Біз аны түшүрүп 50 риалдан алдық. Мына жаш балдар үчүн. Аялдарга жолуктар. Аялдарга ала берет туруп, алып келип койсоң. Бардыгын алгысы келет. Акча жетпей калышы мүмкүн дейт да. Үйгө кете албай калбайлы деп ойлойт. Акчасы болсо аялдар ошондой дегендер лайк басып койгула. Чындап эле аялдар ошондой. Базарга түштүңбү, сөз бир нерсе аласың да баары бир. Алмайынча кетпейсиң. Мына керек эле, мына керек эле. Бул кереги жок го десең, кийин керек кылабыз деп алат да. Чынбы? Лайк баспайсыңарбы? Машалла. Аялдар бар болсун. Аялдарым Алла Таала бул аламга керемет жан жаратып койгон. Аялдардын карасы болобу, агы болобу, арабы болобу, кыргызы болобу, өзбеги болобу, улутуна карабай бирдей да. Бардык аялдар бирдей. Базарга түшсө бир нерсе алгысы келип калат. Нол ажыба эмес туугандар. Нол ажыба эмес. Ажыба мына. Көрдүңөрбү? Буруш-тырыш болуп турат. Буруш-тырыш. Ажыба. Нол эмеш. Алма окшойт. Алмабы? Мынакей алма бар экен наракта. Манандар кичинекей экен да. Канча? Шейх? Канча? 0 ريال 0 ريال 0 ريال 6 ريال كان. باقي لك كم؟ 3 ريال. اوكي. 6 riyal, 7 riyal dedi de. Жети рiyal deptir жети. Mına ayallar için giyimler. Mına Kazakistanlık tuğanlar varken mına o yerde. 10 riyaldan. Kazakistanlık tuğanlardan. 10 riyaldan iken. No sünnet giyim 10 riyal iken. Noç. 10 riyal. Kança mı? 10 riyal. Kança? Kança? 15. Yok 15 riyal bulup kendi. Yüzünü tartma değil. Bunlar koldan gelişince takvalık hareket kılsak, ara bolsa dağı, başka uluktan bolsa dağı, bizdikiler selfie kılıp жүрөт. 10.
10 берейин. 10 ريال 10 ريال 10 ريال عجيب 10 ريال 15. تعال شو إذا مشي أنا أعرف 10 ريال ها 10. 5 ريال 5 ريال Ne oldu? Ne oldu? 5 ريال 10 vereyim. 10 vereyim. 10. 10. Ekono 10. 5 و10 يا عيني يا عيني يا عيني 10 ريال يا عيني يا عيني يا عيني 10 ريال يا عيني يا عيني Nime? يا عيوني 10 ريال يا عيني Бұл жерге келгеніңізді алғыңыз келіп кеткен, өздері дағы ұсыныш қылғаныңыздан. Қазір аялдарды айтып атты қылып, өзіңіз де алғыңыз келіп кетті. Сағаттар бар екен. Қайпақтар бар. Açkiller. Kapçıklar varken. Mama. 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 Yaqa atırlar varken bizdeki atırlar. Şunda atırlar var ha bizde. Kança? 20? No, коробкасы менен 20 екен. İçinde қаншта болады екен? 5-те 6 10 16 12-те болады екен. 12-тасы 20 реал болады екен. Атыр алып барсаңыздар да болады екен, арзан екен бизден қарағанда. Шunda 10 реал екен. Шunda bir ösü 20 сом болып қалады екен. Ол атырлардың bir ösü 20 сом, 18 сом тегерегенде болады екен. Бізде 100 сом, 150 сомдың. Atırlar, бұл жерде атыр менен сүннөт кийимдер арзан екен, анан курма арзан екен. Бұлардың бір адаты бар екен. Чоң супермаркетке кирсеңиз дагы, гипермаркетке кирсеңиз дагы, мондай оюнчуктарды, өз жыла турган машиналарды атайын жолго коюп коюшат экен. Ушу балдар көрүп эле мага алып бер дей турган кылыпчы. Оюнчуктардын баардыгын жолго коюп коет экен. Тугандар, мынау эмне? Ушу эмне? Кыстал хинди окшойт, а? Кыйст окшойт. Кыйст. 5 реалдан экен. Beş реалдан экен. Мұны білгендер жазып қойғылашы, мұны не екен. Шуны біздің қырғыздар алып атат та, білбейдім. Жейбіз де өлі алып атат. Жебей тұрған нәрсе болып қалып, ачы нәрсе болып қалып. Банандар бар екен. Қанша? 5 реал екен. Банандар кичинекей банандар екен. Дарбыз бар екен, туғандар. Жаңылық сілерге. Дарбыз бар екен.
Дарбыз қанша? 5 реал екен. Дарбыздар 5 реалдан екен. Алмалар. Қанша? 5 реалдан екен. Ноч? Бардық да 5 реалдан оқшайды. Дарбыз деле, алма деле 5 реалдан екен. Дарбыздар бар екен туғандар. Дарбызды сағындыңар? Мына дарбызды көрсетіп қойын сілерге. Мына дарбыз. Lemon cake ko Şunlar 5 riyaldan ekan. 5 riyalı 100 so'm. O nar жақта 10 riyaldan satılgan. 200 so'mdan oluyor. Arafat dostuna arzanı arzandардың қатарында құрма арзан екен Арafat досында. Андан кейін сүннет киім арзан екен. Сүннет киім арзан, материалы тақта емес, бірақ кисе болады. Үйге барып, неме қыламыз, сүннет киім тіктіре, жосы сүннет киім алып, Саудияға келем дегендер бар ғой, үйде, емі умраға шығам дегендер. Арафатқа келіп тұру елес, түш еле, ұшыл жерден арзан сүннет киім алып алсаңыздар болады, ақ, үйде өйістер, кеңгір жүрі өрестер. Arafat toğusunda qarab çıxaylıç. Bu yerden ala turgan neseleringer, kurma alsanızlar болады, arzan eken. Sünnet kiyim alsanızlar болады, arzan eken. Dağım ne arzan? Arzandardı şunlar дағы bir ekon ayttım ele. Естегендер комментария жазып қойсаңlar, толықтап. Сол жерден алсаңыздар болады да. Жайнамаз қымбат кен бұл жақта. Атырлар арзан екен. Атыр 18 сомдан екен. Баяқындай біз сүйке атқан атырлар бар ғой. Біз сүйке атқан атырлар 18 сомдан. Біреусі. Но пачкасы 20 реал екен ошонда. Жақта дағы бар екен. Тас білер. Қанша? 3 tanesi 10 riyal eкен. Üçüsü şunda 220 som, 250 som da akça alır. Yakta topçular var okşaydı. Ziyaretleri de var, koşuları da var. Topçular. Hacıka, bunun bildiğiniz mi neken özü? Bunu çakıp jeytken, oyunda var. Oyuna bolğan ayaldарға иммунитет көтөрүлөт. Ошону бирөө айттыбы? Айтты. Канча дамларына көрбөй калдык. Мына сүйлөп бер, дамлар турат да. Не экен эже бул? Төрөгөн турган аялдарга витамин экен. Витамин экен. Maryam, Fatıma Maryam. Çocuğu olmay hamile. Noğlu ısırık okşayt narkonisi. Мындай чыгабыз го.
Төрбөгөн аялдарга деп айтып атышат. Бул жакта Индонезияндар окшойт. Бойна болгондорго керенки бар. Бойна болгондорго экен. Ошолар жеш керек экен. Аларга ысык келбей экен иши кылып. Баягыда эме экен да. Сине кубат болуп үйүндө түкүтөт. Биздин адамдар бияка ишип кетиштиби? Ошо. Да, ачык эле. Таштарын карагыла. Эмне жерге тиягаларды коюштур. Кулап кетпештиги үчүн. Биздикинде баягындай темир тикенектер бар экен мына жерде. Биздеги темир тикенектер бар экен дейм. Каяк менен чыкпаган. Ушуну ham биздикилер алып келбеди экен деген ой келип кетти. Бир жерине илештирип алып, ана ушул жерден көбөйүп кеткебеди деп. Чыга бергиле ажекелер. Mana tap kettim sizlerde. Ova. Sebepçisi Rusya'da işte bizim baldarım oldu sebepçi. Baldarıma hem ders olup versin şöyle ekeliş nasip kısın. Ova. Video çabalarını yapın uzun sıkılır olsun şunday soğuk işte tecrübelerini yapsın. Amin rahmat. Rahmat. Ece dua kılıp otat. Naki. Çıkıp ketdi ağız. Allah nasip kılsa bana endi bu Arafat olsun. Adamlar. Ova. Ayşe'nin çıkan gördün mü? Değil mi? Nasip kılsa Ya Allah. Son acı geldiğinde hep televizyon inşallah. Nerede? Özünüzge epçil bolsanız kulap ketçi deygiz. Gördünüz mü? Adamlar bu ziyaret. Yani o son acıga gelgenizde o tarzda onu atkaşın. Ova. Oşoga dayardık da. Oşoga dayardık. Ova. Güzel. Aldın ala yülen otağızda. Ya Allah. Ova. Yürüm. Niyet kıl koyarsak Allah tamam bir koyamayacak bize yapıyorlar. Yasa yardım edeyim olmaz mı? Özel harekatsa. Adam çok acıga geldiğinde dağı. Bu da arada niyet kıl. Şam deşkerek tabi. Ova. Hacılıkka kelgende şu yerge söz çıkat da. Çıkpasa Ece geng. Sizdi karmaşıp koyun. Aslında men ayaşın ko'rsatadi. Aytan beri bir joy chiqadi. Gel. Arafat dostuna az kaldık. Acılardı. Alıp çıkıp keleytağız birisi. Ne yaktan çıkıyor ekemiz ha? O yaktan çıkıyoruz bize. Ha, nereden çıkıyoruz? Yürün bir yaktan çıkıyoruz. Bir yaktan çıkın acıke. Bir yaktan çıkın, bir yaktan onu eken. Malezyalıklar var, Indoneziyalıklar var. O kısalık hindi okşaydı. Ay, Özbek. Şükürler. Surat. Surat köp. Kıyış. Ha, tırnaqa mı? Men kıyış deptim da mı? Tırnaqa koya turgan eken. Damla. Ensada bastılar. Hazır. Bir tartıp koyun. Bir yanına düşme. Mantap. Terima kasih.
Qanchaga ne qildingiz? Absamat video ketdi. Ova? Birinchini aytib qo'yingchi. Neni aytasiz? Men hozir bu yoqdan damladan so'radim-da. Bu to'da Qur'on sunnatda kelgan qanday ibodatlar bor desam, bu to'da toshdan bir nima? Bismillah. Nima? Damladan so'radim-da, nima debchi? Bu to'da qanday ibodatlar, amallar Qur'on sunnatda kelgan desam, hech bir bunday o'zgacha bir duo qilsin, o'zgacha bir namoz o'qisin, tashqa suykonsin degan javob ekan negizichi. Biroq biz ko'rganda öyle, atlarını жазып qo'yibdir. Gevler tashqa suykonib o'tadi, gevler namoz o'qib o'tadi. Malayziya, Indoneziyadan kelganlar tashqa atlarını жазып, qo'llarini nima qilib, o'zincha bir nima qilib olishdir da. O'sha jo'g'orni qaraganda ele kulkumishdi da. Qilbag'ilada tashqa hech qanday suykonbog'ili, muykonbog'ili namoz o'qib og'ili deb suratida turadi. O'shanchadagi kever musulmonlar shunday nima qiladi ekan. O'sha biz bila olishimiz kerak ekanda, biz ertsak o'sha ilimlilerdi uğup iş kılsak, bojamol da banan bir. Belgedele o'sha ilimi bar, ilimi yo'qlar dele kelaveradi da negizi. Jo'q, bu yerda ham qarang, tashqa siyna olishdir da, qarasam. Bu tashdan ne umid qilib olishadi? Bu tashqa mine qo'l qarmash. O'z negizi jo'q ekan. Bo'lgani Arafat degan o sari chekit bor ekan, sari damlarni yozmay qoldim, video qildim. Bu sari turadi-ku, sarilar. O'sha sari ichkari Arafatning aymog'i bo'lib hisoblanadigan, Arafatning aymog'i. Hajılıkta farzlarning biri uşul sarının beragында turish kerak ekanda. Qancha bir mezgil turish kerak ekan, farz ekan. Sarılar. Sarı, şu sarının içinde turish kerak ekan hajılıkta. Bu taş bo'lgani bir belgi ekan, orientir siyahtı. Bilasizmi, nima deydi? Jalotda sunun astına jolgabız degandachi. Oşonda öyle bir belgi ekan bu taşçı. Bunda orientir siyahtı öyle şu taşты görünüp turadi ekanda. Şu Arafat deb shunda. Atak no taştın özünçe bir özgöçülüğü yok ekan, o taştınçı. Özgöçe bir o ibadat kıla turgan, dua kıla turgan. Oşo chegaranın içinde bolsоң esep ekan da. Esep ekan, ajılıkka kelip kalsаң, şu chegaranın içinde bolсоң esep ekan, bu toğa kelbey koysaң, so kem bolup kalбайт ekan da. Просто hem o'sha ilimsizlikten, ilimde erişebegenisten şunday ança-munçalar atlarını жазып туруп, kagazlar жабыштырып коет ekan atlarынчы. Arkalarında kagazlar жабыштырат ekan. Ол жакшы эмес туганда. O жакшы эмес, bu şirkке alып барат да. Неге? Süretke tabii. Video atarırsın mı? Olur. Video. Qayerdan keldiңiздер? Söylеңиздер. YouTube'ga çıkasыздар. Bir neme umra жөнүндө bir жакшы пикирлер айтып койсоңуздар. Ne de açık. Айтыңыз, келдик. Аллага шүгүр, дагы келгиле дагы. Sancar деген ажы баш менен келгиле деп айттым. Men Noqattın Ösör ayından geldim. Umra kılgаны. Allah'a şükür. Жақсы жер екен. Бардыңарға насip etsin, келіп кетсеңер, жақсы болот екен. Мына biz азыр Арafat тоосунун башында турабыз. Бүгүн азыр келдик. Кайерден келсиздер? Noqattın Ösör айынан келдим. Машалла, Noqат. Сиз дагы? Ушпайда. Мен Араван районунун Төмөйүн айлы. Машалла. Тугандарыңызды бияка келгенде сунуштайсыздар ма? Албетте, мына дүйнө жүзүндөгү эң бийик Arafat toğusu da mı? Kudayım nasip kılıp şu жерге келгениңизге ушунчалык мүмкүнчүлүк жараткан Алла Таалага бейсеп мактаулар болсун, бейсеп шүгүрлөр болсун. Şu бардыңыздар, şu келип şu жерге келип умра амалдарын аткарып, ибадаттарды кылып кетишти. Кудайым насip кылсын. Амин. Амин. Sürekli kamtaran da birini sanıp geçecek bolot. Neme? Abdusамат. Biz dünyadan kaçkan hareket kılsak kişine Dünya arkasından pul bir bazar bulup kettir, jaymi bazarı. Şeyde dağı şeytan ne oladı? Fikir oldu. Olsa bu yerden arzan dele bazarlar var iken. Neden de arzanlar var iken? Bu yerge kant arzanlar düşen. Noğular şu şunçalık sodağa neme alıp kırılsa neme özbekçe sülop baş biri var. Selam rahmetullahi ve berekatuhu. Ahlan. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Ahlan Kyrgyzstan, ahlan, welcome. Saudi. No Pakistan, no Bangladesh. No. Your name. Arif. ايوه. يلا يا بنات. ويلكم. يلا يا حجيات. شكرا. اهلا حجي. اخوي بك في الله. ايوه كلنا اخوان في الله ان شاء الله. شرك حرام هذا كده. حرام شرك. بدعة. Ana, şirk de odat. From country, which country? Saudi. Maşallah. Şükran. Dualarga canım aşkandardı. ايوه كده حرام. Haram odat. Kur'an sünnet no. Жазып атчатын ол жерде. لا يقول لك قرآن سنة هذه نو. Kur'an sünnette жоқ дейт.
Foto. Saudiya kapılar, Saudiya. Антума садиқина фи сунна машалла, фи дин. Мынтип жазгандар болбойт дейт. Куран сүннөттө жок мындай нерселер дейт. Бул харам дейт. Булар баардыгы жазып, как будто ошол жерге кирсе, жаннатка билети алындай виза ачылып кала тургандай. Söğüt kaçtınızlar mı? Bismillah. Ona ol жерде бирөөсү калпак кийип алыптыр. صديقنا هل أنت بخير؟ قاعد يحسب عود Аксакал. Не жүгүрүп жүрөт? يقول بندر في خير. Biz Ciddada, Mekke'de büt elinde hizmet kılgandарды Pakistan, Bangladeş'ten gördüler ko. Bunlar именно Saudiya'nın balları ekan da, Saudiya. Ne Saudiyalıklar ekan? Saudiya, deri Saudiya ekan. Üşedin kulundar ekan, tarafın nemeleri. Бирок Пакистанлыктар ham көп экен бул жерде. Men Saudiyalar birinchi gördüm. Saudiyalıklar bu жерде калпакты кийип алыптыр. Kalpaklı yaptırım maşallah. Maşallah. Assalamu alaikum rahmatullah. Aleykümselam. Kırgızstan deydi. Hoş geldin Kırgızistan'da. Maşallah. Mına Xitayskiy şakeklerin türleri var ekan bu yerde. Nake da dua kılıp hem bu ilimde her şey egensten bulup dua kılıp özgöçe jergende hem atayın kılbayt hiç kim. Ооба бул жакшы эмес да. Анан неме нону бала төрө албай жаткандарга нон дары дешти да. Бирок бизде ушулар бар. Просто бул жерде 1 реал экен. Дамга бирок мындан да арзан жерлер бар дейт экен. Мына бизде канча билбейм. Taş деген üstünde olsa haram деп турат, болбойт деп турат. Üstünde мына üstünde жазып койгон мына жерге. Мындай сүйкөнбөгүлө, намаз окубагыла, бир нерселер жазбагыла деп. Анан ага карабай эле карапайым омук калып ушундай кылсаң болот деп түшүнүп атабы алар билбейм. Нол киши жазып атат мына жерге. Ал болбойт антип жазган атаганда. Түсүндүңөрбү? Мындай дуалдарга сыйына турган о али еврейлер сыйнат мынтип. Кагастыга коюп, атын жазага коюп, андан кийин кагаз тыккан жерлерди баягы уборщицасы келип шыпырып чыгат, бирден алып. Бүт билим да. Андай болбойт тугандар. Биз Алладан гана сурайбыз. Ошо Алладан үмүт кылып ушул жерге келип атпайбызбы? Алладан үмүт кылбай бир таш да бир нерседен болгондо мындай таштар бизде Кыргызстанда толтура. Кыркып фигурный кылып, сонун кылып беребиз, жазып берет элеңер. Мындай болбойт тугандар. Мына таш жөнүндө айтып атам да. Аллахым адаштырбасын. Ооба. Мындай болбойт да тугандар. Ушундан бир нерсе болот деген ишеним кетип эле анан эме кылып берсеңер, сыйынып, же болбосо сурап берсеңер ушул дуалдан. Анда ыйманыңар жок болду деген сөз да. Эчет болгула. Ажылык бул жакта турсун, ыйман жок болуп кетет тугандар. Бүт кылган жакшылык амалдарыңар бардыгы жок болуп кетет. Бул тамаша эмес да. Kamera koyup ortasına dikkat tutsak gerekler. Maldır koyuyordu. Bizde karmalık kasa yaşaşanlar lazım. Halledin. Hem göğüşü bay adam burada bayık da. Koltukları burada olsa bayağı burada bayık. Mına Arafat, ушул жер Arafat тоосу.
Бул жерден ажылык күнү дуа гана кылынып турулат. Бир нерселерди сураганга, мына бул жерден нерсе кылган Алладан гана суроо болот. Арафат күнүндө ажылыкта. Мынакей бул жакта тепкич бар экен, ошол жактан чыкпаппыз. Кыйналып эле арактан чыгып бериппиз. Мынакей. Так, неме апсама да бир нерсени айтып коеюн, неме? Да бир өзгөчөлүк. Арафанын өзгөчөлүгү дейбизби? Бул мечит турат Мунаралары көрүнүп турат. Мунар ошо мечитте сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пешим менен асир намазын бирге окуган экен, бир мезгилде бириктирип окуган экен да. Хадисте келет экен да. Ошо окуган экен да. Ошо өзгөчөлүгү ошо. Анан да бизде кээде ушундай окуп ушундай хадис барбы жокпу деген сөздөр болсо, ушундай ошо мечиттин өзгөчөлүгү экен да. Пайгамбарыбыз окуган экен мечит намаз. Машалла. Машалла. Биз эми кеттик туугандар. Бул жак жаман ысык экен. Бул арабтар көнүп калыптыр. Аз буларга суук болбосо керек наоборот. Биз мындай ысыкта чөмүлүп июнь айларында. Мындай ысыкта бизде сууда түшүп жүргөн болот элек. Булар мындай сууда азыр оруп каласың дейт. Ошондой биз ысыкка чыдабай азыр кайтып атабыз. Автобустарда кондиционер болот. Машинада дагы кондиционерлер болот. Дайыма. Автобустар күндүз эч качан өчпөйт. Токтоп турса дагы жүргүзүп коет. Кондиционер иштеп турат. Себеби 1 саат өчүрүп кое турган болсо, автобустун ичи от болуп кетет. Азыр кыштын күнүндө ушундай болот. Жазда июнь айларында кандай болот? Эми быйыл ажылык өтө каттуу ысык болгон учурларга туура келет. Аллахым ажылык кылгандардын эми быйыл ажылыкка негизи уруксат жок азыр, уруксат берилек. Бериле турган болсо кийинки жылы берилсе деле, наркы жылы берилсе деле өтө ысык учурларга туура келет. Эми ошол учурларда ажылык кылгандардын Аллахым ажылыгын кабыл кылган болсун. Сабыр берсин Аллахым. Нарыгы Арапаттан өттүк, ал Арапатта турдук. 1 сааттан ашыгыраак базарды күн ал жерде туруш парыз. Анан дагы бир аз ылдыйраак түшкөндө ошол Мина деген өрөм бар, ал жерде түн өткөрүп туруш. Ал дагы важып амалдардын бири. Ажылык амалын башынан баштай турган болсок, ажылыкка куду умра кылгандай эле биринчи учуп келаткан келип эле умра кылабыз. Биз умра кылган сыяктуу. Самолеттон эхран байлап киребиз. Кабан тартылат, Сатамарада жүрөбүз, анан чачтырып турабыз, эхрандан чыгабыз. Гостиницада болду келип, кадыр эселем жөнөкөй кийимдерибиз менен жүрөбүз. Ажылык убактын гана күтүп. Харамга барып намаз окусак болот, аларга анча-мынча умра кылсак болот. Азыркыдай болот. Ал эми ажылыктын башталышы Yevmut Tarviya деп коет. Zulhijjanын 7-күнүнөн 8-күнү өтүп атканда Мина деген өрөмгө келип жатылат. 1 күн алдын. Ушакка көчүп келебиз, чатырларга азыр алдыбыздардан өтөт, көрөсүздөр. Палаткалар бар, ичинде кондиционерлер бар. Ушул жерге көчүп келип 1 күн жатып туруп, эртеси 8-нен 9-уна өткөндө, тарыхына 9-Zulhijjада Арапатка карап барабыз. 9-у Арапатка барып, 10-уна өткөндө Арапаттан Шамда келип, Муздалифага келип жатабыз. Муздалифадан өтүп туруп, Муздалифадан баамдап таң аткандан кийин Мина жакка карап жөө жүргөндөр жөө жүрөбүз. Аралык жакын эмес, мына көрөтөсүздөр, Муздалифанын бүткөн жери ушул.
Мына бияққа жөө жүрілет. Жөө жүріп мына басып келгенде мына минаның башталышы көріп отырсыздар. Оң қол тарапта чатырлар бар. Бұл мина өрені. Бұл жерге келіп жүктеріңізді қойыңыз. Анан дағы жөө нары жамаратқа таштан түсіп кетеміз. Мынау сіздердің оң қол тарапта көріп тұрған мина өрені ушул ажылықта 4 күн бойы жашай тұрған жер. والله يعني انا ماشي وراه عشان الطريق بس انا اتصل بكل زميلك ملائكه ماشي تكلم وخليه وقت çatkan demiş. Şu çatkalarda yapma. Var. Azerine yani. Adını ما فيش شغل الصغيرة هذا. اليوم يطرد الشغل هذا الرجل. أنا شكيت بالكثير. وقال لي سنطرد. لا تقصد لا هذا رقم حقين. طيب أنا أوقف هذا من أنا أوقف لك عندي مسجد عندي Buradan giyin koymadan. Oğlum bu taraftaki binanın azık çatırlarındaki işteyit yıl boyu. Bir gana eme günleri gana işteyit. Bir yılda 4 gün boyu işteyit. Acılık uçurumda. Alemimizin al Moskva'nın bu yerde 4 gün boyu durup Jamaratta şeytan taş atıp kayra gelip şu yerde tura turgan gün. Sözümüzden gittik. Biz Muzdalifa'dan şu mina örününe gelip durup түз нары басып барабыздағы те жамаратқа таш атабыз. Андан нары келіп тұрып бұл жерде қой сойылат. Қой сойыла тұрған жерлер азыр ушундай бір условиялар түзіп қойған. Өзінің қызматчылары сойып, ақчаны жинап беріп қойсын, алар өздері сойып, кифтансаларын қырқып, анан еттерінен де алып келет, осы тие тұрған қылып. Анан эхрамдан шығып, чашты алдырылып, өзүнүн жөнөкөй кийимдерди кийгенден кийин күчү жеткен жаштарды харамга барып 7 жолу айлангыла. Фарыз болгон тавафты кылгыла дейбиз. Ал эми көпчүлүккө, аялдарга, жаш картаңдарга атайын дагы бир күн туруп турабыз дагы эртеси күн алып барабыз. Эртеси күн алып барып, зыяраны кылып, кайра ушул жакка алып келебиз. Кыскасы ушул жерде 3 күн, эгер ашыкчараак калса 4 күн калган эме важып аткарган болуп эсептелет. Бир күн кошуп коюш сүннөт. Мынау алдыңыздарда минанын бүтө бериш жеринде те наракта жамарат бар. Жамарат тушуна келгенде дагы айтабыз, ташата турган жер. Ал эми бул мина кыскасы ажылык амалдары умрадан өзгөчөлүктөрү ушундай ишлерден келип турат. 3 орун негизгиси. Арафат, Муздалифа, Мина. Ал эми шайтанга таш атуу минанын ичинде болгондуктан бир деп эсептеп көрөбүз. Неши иншалла, немиши иншалла. Аллах насип кылган экен, ажылыктын кылына турган орундарындагы бир сыра көзүбүз менен көргөн болдук. 1000 жолу уккандан караганда бир жолу көргөн жакшы деген сөз бар го бизден. Мына бир жолу көрүп койдук, насип кылган болсо, чоң ажылыкты кыла турган болсок, куд эле ушул эле жерде жүрөбүз. Мындан башка жакка чыкпайбыз. Эми кыргызстандыктар үчүн бериле турган чатыр бул нарк ичкерирээк жакта калды. Мына номерлерди карасаңыздар 6 деп турат. Биздики ошол 143 деген номердеги кыргызстандыктар үчүн берилет. Могул 23 деп турат карасаңыздар.
Кыргызстандыктар үчүн мондай чатырлардан 48 үштүк берилет. 48 үштүк эсептеп турушат. 48 үштүк берилет. Ар бир чатырга өзү 2 автобус бата турган деңгээлде ичи чоң. Азыр могул сырттагы чатырлар кичинекейирээк болот, ал чоңураак чатырлар болот. Мадиналыктар пайгамбарыбызга келип сунуш кылганда дагы ажылыкта Мединага барып, Медина шаарына келип исламды жайылтуу сунушун куду ушул Мина деген өрөндө берген. Мына бул назарыңыздарды те алдыга бурабыз. Мына тушуңуздарды карасаңыздар, ошо туштагы 4 этажды турган, подвалы менен 5 этаж болгон бул жамарат деп аталат. Шайтанга таш атуу. 3 чоң койкага окшогон жер турат. Мына карасаңыздар, 1 2 3 карасаңыздар, биринчи чыккан кичинекей жамарат, экинчиси орто, үчүнчүсү чоң жамарат. Ушул үчөөнө тең ташатылат. Биринчи күнү биринчиге эмес, экинчиге эмес, үчүнчүгө эң сеттеги тарапка ташатылат. Ал эми экинчи күндөн баштап ар бирине ташатылат. Ар бир ташка 7ден ташатылат. Ошондо үчөөнө 21 ташатылат бир күндө. Мосттон бурулганда сол тарап болуп калат. Мына карасаңыздар, адамдар пробка болбош үчүн этаж кылып койгон. Солга бурулуңуздар. Сол жакты караңыздар. Солдо о семент менен бүтпөй турган домго окшогон. О бүтпөй турган домго окшогон. Микрофонду карма. Бүтпөй турган домго окшогонду көрдүңүздөрбү? Ошол жамарат шайтанга ташып уткан жер. Семент ошол жер менен барып этаж. Бул жерге эмнеге ташатабыз? Шайтан ушул жерде бар. Уруп ташташ керек деген ой болсун. Бул доорунда Ибрахим алейхисаламга шайтан ушул жерде азгыруу жасаган. Азгыруу жасаганда пайгамбарларга көрүнгөн шайтан. Нак шайтандын өзүнө Ибрахим алейхисалам ташаткан. Андан кийин Хажар энеге, ортоңку ташта Хажар энеге дагы азгырык кылган, үчөө бир келаткан ушул. Хажар энебиз дагы ташаткан ортоңку. Ал эми эң акыркыга Исмаил алейхисаламдын өзүнө азгырык болгон Исмаил алейхисалам дагы ташаткан. Ошолордун кылган амалын биз үчүн важип кылып койгон ажылыкты аткаруучу. Куду биз умрада жана ажылыкта Сафа Марвада жүгүрүш, Хажар энебиз жүгүргөн үчүн жүгүрүүнүбүзгө важип кылган сыяктуу бул жерде дагы Ибрахим алейхисаламдын, Хажар энебиздин жана Исмаил пайгамбардын кылган ишин, шайтанга болгон аткан ташын биз үчүн ошондой кайталай турган важип кылып койду. Албетте шайтандын өзүнө тиет деген ой жок, бирок сүннөттү кайталап Ибрахим алейхисаламдын аткаруу биз үчүн важип кылынган. Мына ушу менен ажылык амалы соңуна чыкты. Негизинен ажылыктын жалпы иштери ушулар. Азыркы Минада туруу, жамаратта таш атыш, Муздалифада туруу важип болсо, нар жактагы Арафатта туруу бул фарыздарына. Ал эми калган экинчи фарызы бул Кабаны айланыш, ага белгилүү болду. Кабаны бир нече жолу айландык. Мына ушу менен ажылык бүткөн болот иншалла. Эми экзамен кылып баштасак деле болот. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү эле болду окшойт. Эгер эме кылсаңыздар, бир сыра кайталап аласыз. Кандай дейсиздер? Анан жария туугандар, бүгүн Абдымалик ажыдан сунуш биротоло базарга баруучуларды базарга алып барайлы деген сунуш болду. Базарга? Арзан базарга. Бул жерде Каакия деген базар бар Меккеде. Бир чоң бир маркет сыяктуу кылып базарды ачкан, условия түзүп, ичинде бардык өзүңүзгө керек болгон нерсени табасыздар. Мына Харам мечитинин жанында, мына Арафаттын тоосундагы гостиницанын жанындагы магазиндерге караганда бир топко арзан. Кимге не керек болгон болсо сатып алсаңыздар болот. Азыр ал базар жабык, арабтар уктап атат азырчы.
Биз ага иншалла базарлар асырларда ачылат. Биротоло биз Шамда барайлы. Шамга иштериңиздерди бүтүрүп, эсти алып түшсөңүздөр Шамга чогулуп туруп адам санына карап барабыз. Эгерде көпчүлүк болгон болсо, зона кылып туруп автобус заказ кыла коебуз, келип алып барып коет, алып барып кеткенге. Эгерде азыраак болсо, баягындай таксилер менен бөлүнүп барып келебиз иншалла. Барайлы. Анан эртең бул дагы Абдумалик ажынын командасы боюнча эртең толук ибадат кылыңыздар, умра кылуучулар умра кылыңыздар. Жалаңыз зыярат менен жүрүп калбаслык үчүн эртең толук ибадатка бөлөсүздөр. Бүрсү күнү саар менен баамдатка өзгөчө байыбай готовностьта жүргөн жаштар, аялдардан дагы барам десе өзүнө ишенген, Хадича энебизге окшош күч кубаттуумун дегендер чыкса болот, Хира үңкүрүнө чыгып келебиз. Бирок ал жерде арыз айтмай жок, себеби ал жерге өтө бийик чыгып барыш өзүнө 3-4 саат убакыт алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан көзү жетпегендер калыңыздар. Өтө мен чыдаймын, бир дагы эме аркада калып кетпеймин дегендер болсо келиңиздер, чыдайм дегендер. Бүрсү күнү 18 күнү эрте менен баамдатты окуп эле гостиницадан жөнөп кетебиз иншалла. Аны дагы адамдын санына карайбыз дагы, көбүрөөк болсо автобус заказ кыла коебуз, азыраак болсо такси менен бөлүнүп бара коебуз иншалла. Хирага чыгып, ал Хира сиздерге тарыхта белгилүү болсо керек, пайгамбарыбызга пайгамбарлык келиштен алдын пайгамбарыбыз ошол тоонун башына чыгып, жалгыз калууну самаган. Жалгыз калып, фикир кылып, ошол Кабаны карап, намаз окуп, дуа кылган. Ал өз ал жака чыгыш атайын хадисте келген эмес, барсаң, чыксаң сооп болот деген бир кызыктыруучу хадистер айтылган эмес. Бирок биз пайгамбарыбыз баскан низден басабыз деп жүргөндүктөн дээрлик басып келатабыз. Пайгамбарыбыздын, сахабалардын кадамы баскан жерлерди басып атабыз. Ошол жака да барып коелу деген адамдардын баарыбыздын жүрөгүбүздөгү ойду ишке ашырып коюш үчүн чыгып барабыз иншалла. Тоонун башына чейин чыккандан кийин ошол пайгамбарыбыз накта ошол жерде туруп Хирада отургандагы үңкүрүнө киребиз. Анан ал жерден Жабраил алейхиссалам келип туруп ага аянды түшүргөн. Иқра бисми раббикаллази халак. Сени жараткан Роббиңдин аты менен окугун деп түшүргөн аят түшкөн жерге түшүп барабыз иншалла. Халакал инсана мин алак. Адамды уйган кандан жараткан. Ва алламал инсана бил қалам. Адамдарга калем менен жазышты, илимди үйрөткөн деген аят түшкөн жерге биринчи түшкөн аят түшкөн Хира үңкүрүнө иншалла барабыз. Албетте бул каалоочулар үчүн бул мажбур түрдө барыш керек деп түшүнбөңүздөр. Ким кааласа кошумча зыярат. Анан эске алып коюңуздар, ал жака кеткен автобустун жол кирасын, башкалардын ар бириңиздер өзүңүздөр чөнтөгүңүздөн көтөрөсүздөр, бул кошумча болот атат. Бүгүн Шамда бара турган Какия базарына дагы барганды албетте өзүңүздөр чөнтөгүңүздөн көтөрөсүздөр. Анан дагы баса белгилейли, кимде ким китеп сатып алам дегендер болсо, Куран китеп сатып алам, шарият китептерин сатып алам десе, Мактаба Асадия деген жер бар. Жекеден келип кайрылсаңыздар, ал жака дагы бир күн барып келебиз карап туруп. Мединадан деле сатып алсак болот, Меккеден сатып алса да болот. Меккеде бир аз жакыныраак, такси бир 10 реалга алып барып келе турган арал. Бүгүнкү күндүн күн тартибин кайталап коеюн. Азыр биз иншалла жатаканабызга кайттык. Арак Ажият деген гостиницага кайттык. Азыр барып бир аз эс алып, эгерде эртең мененки тамак же электер тамак жеп алып саңыздар болот, намазга даярданып. Пешимден кийин биз ошол ылдыйда истикбал деп коет го, баягы кире бериште отурабыз. Таваккална деген предложенияны көчүрүтүп установка кылам дегендер келе бересиздер иншалла, жардамдашабыз. Жаныбызда бир нече шериктер болот. Аларга дагы жол жоосун көрсөтөбүз, иншалла чогуу жардамдашып, телефонуңуздарга орнотобуз Таваккална деген. Кыргыздеги Мадинага барган убакта Раудага оңой кирип кетиш үчүн ошого бир аракет кылайлы иншалла. Пешим намазын гостиницада окуп, ал эми намаз окуп бүтүп эле кылдый түшсөңүздөр, ошо предложенияны даярдайбыз. Анан Шамда окуп эле Шыр базарга кетебиз бүгүнкү күн тартиби боюнча.